Бир топ жылдардан бери Кыргызстандагы ар кайсыл тармактардагы өзгөрүүлөргө рейтинг түзүп келе жаткан көз карандысы Invector Consulting агенттиги бул рет Кыргызстандагы медиа рынокты иликтеген баяндамасынын жыйынтыгын чыгарды. Сурамжылоого жалпысынан 2200 адам катышкан. Мында жашоочулардын кайсыл телеканал, радио, интернет жана гезиттерди окуп эмнеге көбүрөөк көңүл бурушары суралган. Бир жылдын ичиндеги маалымат алуунун булактарына карата бир айырмачылыктар дагы бар экендиги аныкталган. На цифровое телерадио. Бүгүнкү презентацияда айтылгандай, кыргызстандыктардын ушул багыттагы тандоосу чечим чыгарууда башка маалымат булактарындагы ыраттуу сунуштап туруу мүмкүнчүлүгү жана ата мекендик медиа рыноктун өнүгүшү тууралуу иликтөөнүн жүргүзүлүшү жакшы иш деп билем. Медиа атаандаштыктан мындай иликтөөлөр жүргүзүлүп турушу керек. Пакет телеканалов. Учурда кыргызстандыктардын маалымат алуу мүмкүнчүлүгү кенен, маселен, жарандардын көбү маалыматтардын маанилүүсүн гана жана чындыкка жакынын теледен алышаарын айтышкан. Кийинки орунда болсо интернет, андан соң радио жана гезиттер белгиленген экен. Бир кеп кыла турган тема да ушул жалпы маалымдоо каражаттары арасындагы атаандаштык же болбосо ошол окуяларды чагылдыруудагы алардын орду туурасында болмокчу. Тааныштыра кетейин, студиянын коногу 6 жылдан бери ушул сурамжылоолордун жардамы менен изилдөө жагын колго алып келе жаткан Invector агенттигинин өкүлү, аналитиги Нургүл Маматова. Нургүл айым, кош келипсиз биздин студияга. Мына баарыбызга белгилүү болсо керек, соңку учурларда Кыргызстандын булуң бурчунда ошол эле дүйнөдө эмне болуп жатканын алаканга салып, баягы кабар алууга түрдүү булактар көбөйдү да. Ошентсе дагы сиздер чыгарган тыянакка токтоло турган болсок, кандай өзгөрүүлөрдү көрсөттү? Саламатсыздарбы. Жалпысынан быйыл бул изилдөөнүн негизинде айтып кете турганым, санариптке өтүүдөн кийин ситуация бир аз өзгөрдү. Жалпысынан быйыл биздин изилдөөбүз боюнча калктын 88% уже санарипке өттү. Санариптин жардамы менен телеканалдардын саны жана контент ар кандай болуп, мүмкүнчүлүктөр көбөйдү. Сиздин сурооңуз боюнча негизинен кабар алуу булактары боюнча эң биринчи орунду телевидение алат. Биздин изилдөөбүз боюнча 65% респонденттер негизинен телевидение эң негизги булак деп эсептешти. Экинчи орунда болсо интернет. Ал деген позицияда өсүүдө. Жыл сайын былтыркы показательдер менен салыштырмалуу бул маалымат аркылуу экесе көбүрөөк калк эсептеп баштады. Кийинки болсо бул радио менен 7% калк колдонот экен, жана калганы болсо 6% бул газета аркылуу. Азыр дүйнөдө, Нургүл айым, дүйнөдө маалымат алуунун эң оңой жолу ошол интернет булактары болуп калбайбы? Ошентсе дагы ошол жана телевидение же болбосо сыналгы аркылуу маалымат актуалдуулугун жоготкон жокпу деген суроо бар да. Себеби дегенде көбүнчөсү ошол интернетке кыттап, анан баягы телеканалдарды көрүү баягы өзүнүн рейтингинен бир аз төмөндөп калган жокпу же андай эмес бекен? Биринчи орунда дагы деле телевидение орун алат. Бирок айтып кете турганым, интернет аркылуу маалымат алуу өсүүдө жыл сайын. Мисалы үчүн быйыл 59% калкы интернет колдонууда. Жана бул пайыздар жыл сайын өзгөрүүдө жана 2 эсе же көбүрөөк өсүүдө. Негизи айыл жергесинде ошол керектөөчүлөрдүн басымдуу бөлүгү ошол кандай жаңылыктарды көрүшөт экен, жана алар кимдерди көрөрүн аныктай алдыңыздар? Бул бир гана шаарлыктардын арасындабы же ошол учурда сиз чет жерде жашаган адамдар арасында да жана сурамжылоолорго катышкандар болдубу? Биз жалпысынан бул изилдөөнүн максаты кайсыл жаңылыктар, кандай контент деп сураган жокпуз. Биздин максатыбыз болчу негизи рейтингтерди, телеканалдардын позициялары кандай, жана рыноктогу үлүштөрү кандай, жана бул өзгөрүүлөр кандай болуп жатат деген ушул маалыматтарды алууга биз максаттандык. Негизинен бул Кыргызстандын рыногу боюнча лидерлик позиция өлкө боюнча ОТРКда. Бирок региондордо быйыл көрдүк, өзгөрүүлөр башталды. Региондордо лидерлик позицияда кээде жергиликтүү телеканалдар алып баштады. Негизи азыркы учурда глобалдуу стандарттар боюнча элдин багы интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү дагы деле төмөн, бирок Борбор Азиянын алкагында ошо кыргызстандардын интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү багы аймакта өлкөлөргө салыштырмалуу кандай болууда? Биздин изилдөөбүз боюнча Кыргызстан
Кыргызстанда 59% уже интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар жана интернет менен көбүнчө шаардыктар көбүнчө колдонот экен, мындай тез айылдыктарга салыштырмалуу. Если Борбордук Азияны карасак, Туркменистан боюнча бизде маалымат жок, бирок негизинен получается Казакстан лидерлик позицияны ээлейт, кийинки болсо Кыргызстан экинчи позицияда, Узбекистан менен Тажикистанда позиция бирдей, бир деңгээлде, бирок аларда интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бизге караганда 2 эсе төмөнүрөөк деңгээлде. Жана билишим боюнча, мисалы үчүн Тажикстанда кээ бир сайттар жабык, ал жака кирүү мүмкүн эмес. Эми ушул жеке телеканалдарга өтсөк, себеби мамлекеттик басылма телеканалдардын орду менен багы алардын ордун салыштырып болбосо керек да. Акыркы жылдарда ошол мамлекеттик эмес каналдардын багы массалык маалымат каражаттарында орду кандай болду? Себеби алардын саны бир топ эле кеңейди, анын үстүндөгү атаандаштыктар дагы пайда болду да. Санарипке өтүүдөн кийин атаандаштыкты биз көрүп жатабыз. Жалпысынан айтып кетсем, эгерде мурунку жылдары биз лидерлик топ 10 телеканалдар же топ 15 телеканалдарда айтып жатсак, быйыл болсо биз презентациябыздан көрсөңүз болот, лидерлик 30 телеканалдарды көрсөттүк. Атаандаштык бар, үлүштөр көбөйүүдө жана ошол маалыматтарды көрсөңөр болот. Негизинен региондордо деле контент көбөйдү, телеканалдардын саны дагы айылдык жергелерде өзгөчө көбөйүп калыптыр. Акыркы суроом болсун, негизи шаар жергеси менен ошо аймактагы маалымат керектөөчүлөрдүн айырмачылыктары эмнеде салыштыра келгенде? Салыштырсак, телевидение, радио жана газетада айылдык жергедеги калк көбүнчө аларды колдонот экен, шаардыкка караганда. Блог интернет боюнча шаардыктар көбүнчө колдонот, бирок негизинен интернетке кирүү шаардыктарда дагы айылдыктарда да тең өсүүдө. Телеканалдар боюнча айырмачылыгым бар, өзгөчө айтып кетет элем, телеканалдар шаардыктарга салыштырмалуу айылдыктарда көбүнчө кыргыз тилинде өтөт экен. Жана жалпысынан телеканалдардын саны, контент айылдык жергесинде жашаган калктар үчүн аябай эле өзгөрүүдө, мүмкүнчүлүктөр көбөйдү. Телеканалдар негизи Санарипке өтүүдөн телеканалдардын саны көбөйдү. Мисалы үчүн шаардык калкта бизде суроо болду да респонденттерге, канча телеканалдар силердин телевизоруңарда көрсөтөт деп. Шаардыкта получается 30-50 телеканалдар көбүнчө тартылат экен, айылдык жергесинде 10-30 телеканалдар тартылат экен. Рахмат маалыматыңызга, Нургүл. Белгилей кетейин, түз эфирде биз менен маектешибиз болду. М-Вектор консалтинг компаниясынын өкүлү, аналитик Нургүл Маматова болду. Ишиңизге ийгилик каалайм.